Atambayev kechirim! Atambayev kechirim! Atambayev kechirim! Кече жекшемби күнү Таласта президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүнөн наразы болгон жергиликтүү калктын митинги болуп өттү. Анын катышуучулары өлкөдө болуп жаткан акыркы окуяларга наразычылыктарын билдирип, мамлекет жетекчилеринин элди бөлүп жарган сөздөрүнө сын пикирлерин айтышты. Biz iş yerde yaşayacak, baldarımız çok özler. Ne için biz çöldelağa göçüp gideyiz yoldaşlar? Ya, televizyonda şunu da aydadı, göçüp etkiledik. O şey yakşı o. Yayınlanayınlar. İş yerinin kulunuz. Manazatanın kulunuz. İyi. Biz de köp yerde manazatanın arvağı. Kolday. İyi, kolday. Alamet seyahatka şeyin. O şeye kaçayım baram. İyi, Türkistan atağa şeyin baram. El aman olsun, yurt aman olsun deyip. Bunu mine kılganı yaman attı ol. Jakşına kayıvalı öyle getirmeybi. Elge mine azılat. Bala çakağa mine azılat. Митингде сат ырын автары, саясий маанидеги какшыгырлары менен белгилүү болгон Сагынбек Момбеков да катышты. Керек бере чындык жок деп талашып, ал бар окшойт, бирок бизге жолукпай, каяктадыр жүрсө керек адашып, каяктадыр жүрсө керек адашып. Айрым маалыматтар боюнча митингге чогулгандардын саны 3000ге жакын болгон. Наразычылык акциясынын жыйынтыгында чогулгандар президент Алмазбек Атамбаевга өз талаптарын коюшту. 3 пункттан турган чечимдин биринчиси 2-ноябрга чейин өлкө башчысынын Талас элинен кечирим суроосу. Экинчиси болуп кыргыз-казак чек арасын ачуу. Ал эми 3-чү талап катары Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупцияны тыюусу айтылды. Андан сырткары Казакстандын өкмөт башчысы айткан маалыматтарды текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлсүн деген талапты кошумчалашты. Бул жерде жалаң эле Талас элинин алдында эмес. Ошол башка региондордон болуп келген ага жакпаган адамдар да бар. Ошол адамдардын бардыгынын алдынан кечирим сурасын деген бир талапты койсок, биринчи талабыбыз. Анын мөөнөтү 2-ноябрда бүтөт. Анан 2-чи талабыбыз тез аранын ичинде Кыргыз өкмөтүнө тапшырма берип, казак-кыргыз чек арасын ачтырууга аракет жасасын. Митингдин соңунда катышуучулар бул талаптарды аткарууга 3 күн мөөнөт бергени маалымдалат. Алардын айтымында үстүбүздөгү жылдын 3-ноябрында кайрадан митинг өткөрүлөт. Алар 29-октябрдагыга караганда 3-ноябрь күнү уюштуруу иштерин мыкты жүргүзүп, митингге мүмкүн болушунча көбүрөөк эл топтоону макулдашышты. Барыңыздарды 3-ноябрь күнү саат 12-де ушул жерде күтөбүз. Бийлик өкүлдөрү билдирүү берди деп дагы кыжалат кылбасын, бийлик өкүлдөрү да угуп алсын. 3-ноябрь күнү саат 12-де ушул жерде чогулабыз. Эскерте кетсек, 18-октябрда өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын алдыңкы студенттери менен жолугушкан учурда Талас элине сын пикирин айткан эле. Убагында Манас атабыз өлгөндөн кийин, көз жумгандан кийин АБК көбөштөр башкарып калган Кыргызстанды. АБК көбөштөр. Манас атабыздын өмүрлүк жары Каныке апабыз качкан. Кичинекей Семетей менен Бухарага качкан. Қазір да алыке көбөштүн урпактары башын көтөрүп атат. Мен мурда күнү YouTube'дан видео көрүп алып, жаман кайгырдым. Таластын губернатору Дайыр Кенекеев Манастап келип, Манас атанын сөзүн окуп берем десе, ышкырып, бакырып, окутпай койду жаш балдар. Аркасында албетте бизге эч ким турат. АБК көбөштүн урпактары элдин башына айлантып, Манас атабыздын сөзүн Таластан окутпайды. Уят, таластыктар үчүн аптан уят. Андан көп өтпөй эле Талас элинин атынан аксакалдар келип, журналисттерге маалымат жыйын өткөрүшкөн болчу. Ошондо көзү жайнап түрмөнүн ичинде отурду эле. Ошондо бир жардам болуп калабы деп күттү эле. Ошо күткөн адамдар таластык адамдар Манастын урпактары болчу. Анда биз таластык Манас атанын урпагы болуп таанылган элек. Эми бул бийликке келип 6 жыл элди сурагандан кийин азыр бизди Таластын атасы бир энеси башка АБК көбөш алтарам деп бизди жанагы арамдардын турбуна кошуп жатат. Бул деген эмнени түшүндүрүп жатат? Таластын ичинде адамдарды экиге бөлүп жатат. Таласта болуп өткөн наразычылык акцияга мындан бир нече күн мурун Бишкекте маалымат жыйын өткөргөн аксакалдар да катышып, карылык сөзүн айтышты. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.